Саламатсыздарбы достор, бүгүн сиздер менен объекттерге багытталган программанын негизги принциптери менен таанышабыз жана негизги принциптердин бири бул абстракция менен таанышабыз. Java бул объекттерге багытталган программалоо тили деп буга чейин айтып өттү. Ошол сыяктуу эле бул объекттерге багытталган программанын негизги принциптери программаны кантип натыйжалуу түзүүнү аныктоо аркылуу коддун окууга ыңгайлуулугун жана кодду кайра жакшыртуу үчүн иштелип чыккан. Бул жерде негизги принциптери бул абстракция, инкапсуляция, мурастоо жана полиморфизм. Бул жерде көрүп турганыңыздай негизги принциптери 4 принциби бар. Булар менен кененирээк кийинки сабактарда дагы таанышабыз. Ошондой эле негизги принциптеринин бири бул абстракция деп өттүк. Абстракцияда негизинен объекттерге багытталган программанын негизги принциптеринен бири бул колдонуучулардан татаалдыкты жашырууга жана аларга тиешелүү гана маалыматтарды көрсөтүүгө багытталган. Бул негизинен маалыматтын негизги татаалдыгын жашырат, кайталануучу коддон качууга жардам берет, өзгөртүү үчүн программисттерге ийкемдүүлүктү берет. Анда эмесе сиздер менен абстрактуу классыбызды түзүп көрөлү. Мисалы үчүн ал дагы кадимки биздин класстарыбыз сыяктуу түзөбүз. Мисалы үчүн бул жерге фигура деген класс түзөлү. Фигура деген класс түздүк. Андан кийин бизде буга чейинки болгон сыяктуу эле ар бир класстын өзүнүн талаалары болот. Мисалы үчүн биз фигура деп бир координатанын үстүндөгү бир фигураны алалы. Мисалы тикбурчтукту же квадратты алсак болот. Ал үчүн биз float тибин жарыялайбыз дагы, ал жерге өзгөрмө беребиз. Мисалы x дейли жана float y. Жана биз абстрактуу класстарда дагы мурунку класстарда колдонгон сыяктуу эле конструктор түзө алабыз. Булардын ар биринин маанисине, өзгөрмөлөрдүн маанисин, бул талаалардын маанисин ыйгарабыз. Бул жерде биздин абстрактуу классыбыз абстракт деген ачкыч сөзү аркылуу келет. Ошол үчүн бул жерде карап көрсөңүздөр абстракт деген ачкыч сөзүн колдонобуз. Бул биздин абстрактуу классыбыз болду. Жана ошондой эле биздин абстрактуу класстарыбызда жөнөкөй методдор менен кошо биз абстрактуу методдорду дагы колдоно алабыз. Мисалы, эң биринчи жөнөкөй методду жазып көрөлү. Бул жерде эң биринчи паблик модификатор доступту беребиз. Андан кийин биздин тибибиз. Мисалы, бул жерге float тибиндеги бизге периметрин алып берсин. Анда жана бизде бул жерде return деген атайын кайтаруучу операторубузду көргөнбүз. Жана бул бизге 2 көбөйтүлгөн x плюс y берет. Бул биздин тикбурчтугубуздун периметри. Бизде дал ушул жөнөкөй методду жана ошондой эле абстрактуу методду да калат. Мисалы, бул жерге public кайра эле abstract деген ачкыч сөзүн колдонуп, float get биз аянтын берип көрөлү бул жерге. Бул жерде карап көргөнүңүздөрдөй бизде буга чейин жөнөкөй методдорубузда дал ушундай чарчык кашаны колдонуп, анын денесин кайтаруу функциясын коет элек денесине. Азыркы учурда бизде абстрактуу методдордо мындай нерсени колдонбойбуз жана бизге бир гана ошол функцияны ала алабыз. Жана ошондой эле сиздер менен белгилеп кетчү нерсе, биз буга чейинки класстарыбызда объекттерди бере алганбыз. Мисалы үчүн бул жерге буга чейин биз car классын түзгөнбүз. Бул жакта көрүп турганыңыздардай.
Мисалы, бул car классында new car деп, бул жакта car деген бул объект. Дал ушундай объекттерди түзө алабыз. Ал эми абстракт классында мындай объекттерди түзө албайбыз. Анда эмесе биз сиздер менен фигура деген атайын буга жана түзгөн атайын фигурабызды чакырып көрөлү. Абстракттуу классыбызда жана фигура деп биз объект берип көрөлү. Мына көрүп турганыңыздардай бизде кызыл жанып калды. Биз бул абстракттуу класстарга объект жарыялай албайбыз.